Koyuңуз, анда кара ниеттик кылбаңыз. Монда иштеп аткан. Бул эмне башка? Бул электроэнергия чыгарат турган панелдер. Муну да Кытай менен договор түзүп чыгарсак болот. Муну да алып калып ушуну жандандырып иштетип аткан. Мунун баары 30 жылда бүт тоноп металлга саткандар Кытайга. А бул иши сактап иштеп, ана монда уникальный эмелерди жасап атса эми жанагы тиги партнердун кылып атканын карабайсыңарбы? Мына экипти мынаке кыргыз элин. Ой, биз өнүгө турган жерде экенбиз, ey. Кыргыз элин. Ушундай бут тоскондордун жанагы көпөстөрдүн айынан мол эмне деп ойлойсуздар эми бир туугандар? Бул деген кескенде мындайча айтканда чакан кес. Мына ушуну өндүрүп атыптыр байкебиз. Муну эле эмес. Эми азыр айтып отурса арманы аттын башындай байкенинчи. Эми карап көрсөңүздөр, могул жерде жөн эле боо генератор 21 киловатт ток чыгарат экен. Ал болсо 21 киловатт целый бир организацияны иштете алат. Могул жеринен суу кирет экен. Бул жеринен суу чыкканда 21 киловатт ток чыгарып берет экен мындан. Эми байкенин мындайча айтканда эмгеги зор, Кыргызстанга зор болгура экен. Мындай байкелерди колдонуп калалык бир туугандар. Анан дагы болсо мына боо котел. Боо котелду көрдүңүздөрбү? Ушул котел 20 000 квадратты жылытат экен. Бул Кыргызстанда жасалат. Еще башка өлкөлөрдөн бир озуп кетчүдөй бир мындай проекттер бар экен. Бул деген атмосферага выбросты дагы мындай чыгарбайт экен да. Бул байкенин проектисин эми айтып отурса өтө чоң. Азыр өзүнөн дагы комментарий алабыз. Эми бул Өзбекстанга азыр биз экспортдан 1000 штук заказ болуптур. Мунун баасы болсо ар биринин баасы азыр баасын дагы сурайбыз. Азыр эле айтып атты эле эстен чыгып кетти. Мына боо котел болсо, боо турган котел болсо. Бул болсо жанагы түтүндөн сактайт экен да биздин Бишкектичи. Бул деген бир заправка кылып коюп 3 күн отун салбайт экенсиң буга. Анан атмосферага дагы выброс жок болот экен bundan. Эми карагылачы, бул кыргыздардын ойлонуп тапкан не? Кыргыздардын эмелерин азыр ошо байкеге бартабыз, азыр биякта бакай байкелер да жүрөт. Эми ушул байкеге кысымды аябай көргөзүп аткан экен. Эми кандай айтсак болот? Момча заводду Союздан бери чачыратпай кармап калган байке экен. Азыр болсо ошол кысымга түшүп, кичине жардам бергендин ордуна байкеден талашып аткандар дагы көп экен да. Анан эми карагылачы, бир туугандар. Өтө жакшы. Мындай сакталып калган заводдор жок бизде Кыргызстан боюнча. Бул байкенин өтө эмгеги чоң. Мына азыр мына өзүнө баратабыз. Карап турсаңыздар, эми айтып отурса өтө. Бияка канча акча булабыз дедиңиз байке өзүңүз? Жерге 100 миңге жакын доллар кетти. Азыр эми мына үзүрүн көрөбүз, иштетебиз деген малга келгенде чыгарып атат. Ушул жерден үзүрүн көрөйүн дегенде анан сиз баарын даярдап койгондон кийин байке ушул жерди кармап калгандан кийин кара санатайлык кылып ачкан экен да байкегечи. Долбочкалардын баарысын коюп, кабелдердин баарысын тарткан. Сотко бериш керек го байке, сотко. Ооба, сотко бериш керек. Мына жанагы айтып аткан котел да байке болу. Ушул котелдор жанагы. Достор, бөлүшөбүз. Мындай байкени колдойлу. Кыргыз элим. Келишимди бузуп. Кыргыз элим, келишимди бузуп, мына биздин кыргыздар ушундай көтөрүлүп келаткан. Мындайды качан жасачу элек, качан? Биз тиги мурдап короогона сатканды эле билчү эмес беле? Эми качан ушундай? Бо Кыргызстандан мындай өндүрүшкө жөн суктансак болот. Байке, бо котел жөнүндө дагы. Мына могу. Бул мынакей жакында тетиге школага койдук. Илич деген айыл теминде. 2 котел коюлду. Жакшынакай иштеп атат, аларга чалып, сурап кандай иштеп атат котелдорго десеңер болот да. Жакшы, өтө жакшы. Мына бу Кыргызстанда мына өндүрүлүп атат,
суктанса болот, анан бут тоскондун ордуна, байкesi, тура. Эмени коя тур дейсизби, могу иштеп аткандарды? Жумушту орунда. Жумушчу орун түзүп атса байкебиз. Анан жанагы көпөстөрдүн анан азап өттү. Бул байкенин колдош эле керек экен да, мына караңызчы, эмне деген. Моулары жанагыдай газовый котел, Бир жарым миң киши орун менен камсыз болот. Андан тышкары биз экспорттук 2 миллиард долларга тең келген экспорт продукциясын алабыз. Мына көрдүңүздөрбү достор? 2 миллиард долларлык мына проектысында бүт бары уже договорлору даяр экен. Байкен канча өмүрү кетти, канча энергиясы кетти. Келишими бар экен, келишимди бузуп атыптыр. Өтө жакшы байкеси. Проблема смога деген ошону чечиш үчүн мына газовый котел. Муну ар бир үйгө койсо болот да, туурабы байкеси? Мына бул газовый айта турган нерсе. Эгерде иностранный жанагы газовый котелдор менен 100 квадрат үйүңөргө койсоңор 8000 чыкса, биздики менен 4000 чыгат. Ого, мына иностранный менен көрүп атасыздар достор. Иностранецтер чыгара албаган котелду Кыргызстандан чыгарып атат байкебиз. Бул еще экесе экономия кылып берет экен. Мисалы, алардын котелу bir ayga 3000 сомдукун жакса, биздинден Кыргызстандан чыккан котел 50% аз кылып берип атат. Ошондо 1,5 миң сом арзан кылып берип атат. Бул өтө бул байкени колдоочу жердебиз, туугандар, бөлүшөбүз. Анан бут тосуп аткандарга биз буйрса чыгабыз. Анан бөлүшүп туруңуздар азыр. Ушуну азыр көп нерселерин көргөзөм. Мына байке ушул заводду, эми мындай завод жок Кыргызстандачы, мындайдын баарын тоноп кетишкен. Байке деген болсо, ушул заводду кармап калган экен. Эми байкеге мындай бут тоскондорду токтотуш керек, туугандар. Муга биз толугу менен караманча каршы туруп беребиз. Бул байкеге жардам берелик, туугандар. Бул жакта эми ар кимдин өзүнүн кызыкчылыгы болуп, мына байке деген ушул даражага жеткенден кийин, баардыгын ойлоп чыгаргандан кийин талашка түшүп аткан иш болуп турат. Азыр мына ушундай завод бүт баардыгын кармап калган. Азыр мен дагы бул жерден жакшы иштерин көргөзөм байкен. Эми айтып отурсак, мындай станоктордун баардыгын Союз малында сатып ишкен. Байке болсо, буюрса мына баардыгын кармап калыптыр, көрдүңүздөрбү? Союздун техникалары турат, баардыгы бүт баары иштейт. Жумушчу орундары бар болчу экен, мына жумушчулар иштечү экен. 1,5 миңге жакын адам иштечкен бул жерде. Азыр болсо талашка түшүп 1,5 миң адам жумушсуз да калганы турат. Анын үстүнө ал дагы эчтеке эмес, бул жактан көрдүңүздөрбү? Мына чакан кес ойлонуп чыккан экен. Байкен муну чыгарганына уже 10 жыл болуптур, муну ойлонуп тапканына. Ал эле эмес, башка мамлекеттерде моунтай котел келиш үчүн бизге азыр биздикин жеп кетти го, 380 миллион долларды. Бул жактан байке 10 эсе арзан кылып өзү эле чыгара алат экен мындай котелдорду. Биздин Кыргызстандын бүт кесине эме жылыткыч тесттерге барып иштей турган котелдорду чыгара алат экен. Даже бул муну эми айтып отурсак көпкө, мына байке Россиядан келе турган мындай мына бу газ плит газ менен жылыта турган плиталарды, газовый ошол котелдорду чыгарат экен. Еще байкеники мындайча айтканда 50% үнөмдөп берет экен газыбызды. Эми бул байкеге только жардам, башка эчтеке жок. Мына азыр мына байкен да буякта келди, да бир нерсесин көргөзөйүн деп атат, буюрса. Мына баардыгын көрдүңүздөр. Кес ойлонуп чыккан байке, эми мындай гений байке да бул.
жана мына турбиналар жөнүндө байкеси. О турбина. Бирөө 300 киловатт, бирөө 500 киловатт бере турган турбина да. Бул турбина титандан жасалган. Мен азыр жана станокто да көргөзүп коёчу силерге. Турбинанын жасалышы өтө татаал инженерный эме болуп эсептелет да, деталь болуп эсептелет. Аны тачиштетиш үчүн специально биз станок алганбыз. Аны да карызга алганбыз моюнда. Азыр подключенный турат. Муну баягы кыргыз жигит балдары жасаганда жакшынакай программасын көргөзүп коюп жасаган. Муну программаны берсек эле турбинаны өзү жасайт. Мына сага, мына Кыргызстан, ал эчтеке эмес, мына. Бизде эмне көп, суу көп. Бүт бардык жакка алып барып, ГЭС кура берсек болот экен да байкеси. Мына Кыргызстанда. Эмне дегене бул байкенин колдойлук. Толук. Эки колдойлук туугандар. Эки колдойлук. Бул жерде азыр если байкеге биз колдоо көргөзгөн болсок, 1,5 миң киши иштеп экен, жумуш менен камсызданат экен. А тиги талашып аткан байке болсо, муну алып туруп станоктун баарын сатып туруп, бул жерге башка нерсе ачканга, сатканаттыр муну. Сө. Эми байкени колдойлук, байкеге башка бул жердин баарын ушул Союздан бери кармап тургандан кийин мындай станоктордун баарынын эмне дегене? Мында Кыргызстанда мен ойлогон эмес элем, ушундай ушунчалык ушундай деңгээлге жеткизгенинчи байке гений экен да. Бул жакта бүт. Эми азыр боякта көрүүчүлөр прямой эфирде көрүп атат да. Бир 120 киши көрүп жатат азыр байке. Ушул жөнүндө жакынкы аралыкта кандай келишимдер болгон жөнүндө бир жакшыраак, толугураак маалымат берип койсоңуз, элдин баардыгы азыр көрүп турат. Кыскача айтканда 3 жыл мурда бул завод банкротствода турган эле дагы аукциондон сатылып кете турган маалында биз келип мен проект предлагать эттим. Бул заводду сактап калалы. Кыргыз элинде оор өнөр жай өнүкпөгөн мындай заводдорду канча жылдап биздин аталарыбыз, улуу муундарыбыз даярдап келген буга чейин. Ошону сактап калалы деп мен проект бергенмин. План реабилитации завода Тяжэлектромаш. Ошол заводдун, ошол проекттин негизинде 2,5 жылдын ичинде мамлекет чечим чыгарып берип, сот аркылуу банкротстводан чыгарып өткөрүп берди. Акционердин менчигине өткөрүп берди. Эми бул жигит өзүнүн башындагы договорунан баш тартып, мынау Аккорда плюс деген экөөбүз түзгөн өндүрүштүк бирикме болчу. Ошонун 50% Курманбеков Нурланга тиешелүү, 50% мага тиешелүү. Эми ошону, эми чынын айтсам, адилетсиздик менен бул жерди бошотуп койгула, чыгып кеткиле, мен бара турган жерим жок, силер карыз болуп калдыңар деген шылтоо менен бизди чыгарып производствону токтотууга мажбурлап жатат азыр. Биз болсо мен могу 20 жылдан ашык газовый котелдорду чыгарып жүрөм. Азыр көрүп аткан эл болсо мени таанышат бардыгы. Мен жөнүндө жаман сөз айта албайт. Биздин котелдор жөнүндө жалгыз гана жакшы сөздөр болбосо, жаман сөздөрдү айтканга менимче чыга турган киши жок деп ойлойм да. Жакшы, ооба. Көп жылдан бери коюп ушул газовый котелдор менен үйдүн жылуулугун ар бир үйгө жылуулук берип келет. Түтүндүн маселеси чечилген атпайбы, бир туугандар? Ооба, түтүндүн маселеси чечилген тат. Мына Кудайым буйурса, мына колдойлук туугандар, колдойлук. Бөлүшүп коесуздар ушул эфир менен. Кудайым буйурса. 4860 квадрат метр жердеги завод. Мына байкенин сертификаттары баардык жерден кандай жерлерден медалдарды алгандыгы тууралуу. Бул байкенин эми эмгеги Кыргыз үчүн аябай сиңген. Мына
дипломдору, медальдары. Bunday гений байкени биз колдошубуз керек. Только колдошубуз керек. Бул Кытайдан да өтүп, мына башка мамлекеттерден өтүп, экономный варианттардын баарын ойлонуп чыккан. Жада калса өзүбүздүн Кыргызстандан ар бир арыктан свет бөлүп чыгара турган генераторлорду ойлоп, турбинасы менен кошо ойлоп чыгарган байкебиз. Буюрса колдоп, коштоп туралык.